көрсөтмө куралдар менен учебный пособие деп коет, ошолордун баарысы менен катышкы иштеп жүргөнбүз. Анан Алла Тааланын буйругу ушул экен. Ошо Бишкекке келип калып, Бишкектен ошол кездеги анда президент деп койчу, ошол президентти карап болуп байкап калып, ошол бир 2 сценарий жазган элем. Ошондон байкап калып, анан чакырышып кызматка кабыл алып, Жигер чыгармачылык өндүрүш бирикме деген балдардын редакциясы бар эле. Раматылык болуп калды. Болот Макетаев деген жетектеген, анан ошол жигит менен иштештим. Өзүнчө кичинекей чакан жамаат эле. Ошол жерден жанагы Баластан дегенди түзүп, бул балдардын редакциясы болуп аткандан кийин балдардын да өзүнчө өлкөсү бар да дегендей, анан өзүлөрүнөн алып баруучу, өзүлөрүнөн кабарчы ушундайларды чыгарып, ушинтип кызыгып, бир топ жаштар өсүп кетти ошол жерден. Жөнүнө мектеп окуучулары катардагылар. Алардын айта берсе, үйрөтө берсе эле илбирчек дароо үйрөнөт, дароо жаттап калат, дароо билет, жакшы экен да. Ошону жүргөн мезгилде анан күндүзгү канал деген ачылып калды. Өзүңүздөр билесиздер, мурун кечки саат 6-дан саат 12-ге чейин эле болчу. Өкмөт ошого эле акча төлөчү. Анан кийин жанагы сиздер көрүп жүргөн замана деген саат 7-ден 10-го чейин 3 саат убакыт табышты, ушул акча төлөп калышты. Андан кийин анан ошол 10-дон ары карай улап кечки кайра 6-га чейин деген Карыкуловдун кыйындыгы, ошол киши бүтүндөй күндүзгү каналда. Ошол күндүзгү каналды толтуруш үчүн анан алып барды, ошол жака сиз ушул жака барыңыз деп. Бирок ошого чейин менин мындай көзгө көрүнүп эмгек бааланып калганы ошол балдар редакциясында Шайыр Шамдак айлар деген жаш мулбайып калган деле ошол мезгилде спортивный костюмчун кийип алып, балдар менен кошо ошол оюн зоок өткөрдүм да. Себеби балдар оюн зоокко жакын келет эмеспи, дүйнөсү, алардын дүйнөсү оюн зоокко. Анан ошол оюн зоок байкасам 10-класс, 11-класстын окуучулары калып калчудай. Анан ошолорду сүрөө кылыш үчүн, ошолорду кызыктыруу үчүн анан Акыл Ордо дегенди ойлоп таптым. Бул Акыл Ордого чындап эле көп эмгек кетти. Себеби мына бул жерде Бишкек шаарында номер 5-гимназия бар да.